Урматтуу бүгүнкү комитетке катышуучулары, урматтуу депутаттар, бүгүнкү каралып турган маселелер боюнча күн тартибинде 8 маселе жана 9-чу ар кандай маселелер. Күн тартиби боюнча кимде кандай кошумча алымча сунуштар барбы? Сунуштар бар? Сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычбековичте. Чоң рахмат, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, кесиптештер, урматтуу Данияр Эрмекович. Күн тартибине Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторунун кызмат ордуна Байгазаков Алимжан Топтубаевичтин талапкерлигин сунуштоо боюнча фракциянын чечими бар. Бул боюнча тиешелүү документтердин баары берилген. Азыр мөөнөтү дагы өтүп баратат. Регламент боюнча ушул маселени тиешелүү комитет кароого тийиш. Өзүңүз билесиз, мына регламенттин 122 беренесинде 3 пунктунда жогорку кеңешке сунушталган талапкерлер тиешелүү сунушту алган күндөн тартып 14 жумуш күндөн кечиктирбестен милдеттүү тартипте жооптуу комитетте талкууланат деп жазылган. Ошого байланыштуу ушу мөөнөт өткөнгө чейин өз убагында карап берсеңиздер деген өтүнүч. Рахмат. Мындай айтканда күн тартибине киргизүү боюнча урматтуу депутаттар, Акаев Жанарбек Кубанычтын сунушу боюнча суроолор жокпу? Сөз депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичте. Суроолор жок, колдойбуз, бирок тактап кетсеңерчи, жана Кубанычевич, бул кишинин мөөнөтү бүтө элек азыр, канча күн калды? Бүттүбү? Альянс фракциясы сунуштап атасыздар да? Сиздерге кирдиби, партияга кирдиби? Жок, биз фракциянын чечимин чыгардык. Эсеп палатасы боюнча. Жок, партияга чечеси жок. Ал немес адистигинде таржыбасында сөз жок, колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Сөз президенттин жана кабинет министринин өкүлүндө. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бизге дагы күн тартибине кирүүчү ар кандай маселелерге 3 маселебиз бар эле, 2 тескеме башка прокуратурадан. 2023 жылдын 11 майында 224 жана ушул эле дата менен 23 тескеме. 23 маселебиз бул 2014 жылы 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдерге өзгөртүү киргизүү тууралуу протокол. Ушуларды колдоп берсеңиздер, ошо повестка күн тартибине киргизүү боюнча суранабыз. Мыйзамбы? Биринчиси Минэкономдон бул протокол макулдашуу. Экинчи тескеме, эки тескеме. Мыйзам эмес, просто макулдашуу. Макулдашуу. Урматтуу депутаттар, каршы эмессиздерби? 3 маселе суранып атат, күн тартибине киргизип берүү, 2 тескеме жана 1 макулдашуу. Анда рахмат, урматтуу депутаттар. Башка сунуштар жок болсо, комитеттин күн тартибине сунуштарды эске алуу менен толугу менен дошко коем, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен күн тартиби кабыл алынды. Анда күн тартиби менен кетсек, күн тартибин боюнча биринчи маселе. Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-окуга киргизилет. Баяндамачы Календаров Улубек Ибраимович, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары. Чакырылган Долбеков Элдияр Бешналиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу финансы кредиттик фондунун директору. Анда сөз баяндамачыда, баяндамачы негизи буну биз кеңири талкуулаганбыз, урматтуу депутаттар. Кыска эле она берип койсо баяндама. Урматтуу Данияр Эрмекович, кечиресиз. Сөз депутат Алиева Камила Абдыразаковна. Данияр Эрмекович, мынагы 6 маселе 3-окуу болуп атат да, ошол суроо жооп жок эле кандай өткөрүп коелучу, кандай дейсиңер? Сөз убактыбызда бир аз тартыш болуп атат. Бүгүн иш-чара бар дагы кошумча, Каршы эмессиздер, урматтуу депутаттар?
Камил Абдразаков туура айтат, бул 6 маселени биз кеңири талкуулаганбыз. Сунуштарды, депутаттардан түшкөн сунуштар эске алынып, ошол сунуштар бүт толугу менен мыйзам долбооруна кирген. Ошондуктан мен ойлойм, бир да суроолор деле болбосо керек деп. Эми каршы болбосоңуздар, анда мен комитет чечимин өтөйүн биринчи маселе боюнча. Негизи депутаттардын сунуштарын эске алдыңыз да, урматтуу министр орун басары? Ооба, баары эске алынды. Баардыгы эске алынды. Эске алынды баардык маселелер. Анда комитеттин чечими 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик критерийди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Күн тартибиндеги бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окуга киргизилет. Баяндамачы Макешев Чингиз Дүйшенкулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри орун басары. Чакырылгандар: Жакупов Манас Жакупович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк төрагасынын орун басары. Тайлаков Кеңешбай Доскулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы. Абдиев Мавлян Калмырзаевич, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директорунун орун басары. Урматтуу депутаттар, Камил Абдразаковду сунуш берген баарыбыз колдоп бердик. Анда бул деле 3-чү окууда экен. Эгерде суроолор жок болсо, сунуштар депутаттардан түшкөн сунуштарды эске алдыңарбы? Ушул мыйзам долбоору боюнча. Анда талаштар жок бизде. Анда комитет чечимине өтсөк, комитет чечими керектүүчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечимини дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Күн тартибиндеги кийинки 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына изин сутпай издөө иши жөнүндө жана ишкердик субъекттеринин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окуга киргизилет. Баяндамачы Өсөнбекова Айнура Доктурбаевна, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Сөз депутат Сурбалдиевада. Кыскача эле, урматтуу коллегалар, мен берген сунушту бул жерден Айнурайым, сиз барсыздар да? Откройте, пожалуйста. Мен берген сунушту бир нерсени окуп коеюнбу? 8-чи пункт, экинчи беренен ачсаңыз, ошондо мен берген сунушумду сиз дублировать этип коюп турсуңар, эски сунуш менен кошо жазып коюп турсуңар, и на русском, и на кыргызском. Да, ну там это, видимо, просто или не успели, или ошону, да, вы приняли предложение, но почему-то и то, и другое, а смысл же, ну, там нюансы же есть, почему вы здесь, да? Исправьте, пожалуйста. Ага. Все, ушел ли, рахмат. 8-чи пункт, можно тактабай? Экинчи берене 8-чи пунктка анан Вден кийин Г кетпей сразу Д киргизип коюп турсуңар да, бул технические какие-то эти, да, Д подпункт Д деп койсоңуз, и там прям это мен сунушум, да. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор жокпу? Суроолор жок болсо комитеттин чечимине өтсөк, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына изин сутпай издөө иши жөнүндө жана ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок.
көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартиби боюнча кийинки 4-чү маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинет төрагасы тарабынан демилгеленген товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окуга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назарбек Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Суроолор жок да, урматтуу депутаттар? Баяндаманы укканбыз. Рахмат. Анда комитет чечимине өтсөк, комитеттин чечими товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны 3-чү окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, комитет чечимине дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде кийинки 5-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинет төрагасы тарабынан демилгеленген электрондук соода жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окуга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назарбек Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри орун басары. Чакырылган Умтулов Нурлан Жумалиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Суроолор жокпу? Суроолор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечимине өтсөк. Комитет чечими электрондук соода жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, комитет чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 6-чы маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинет төрагасы тарабынан демилгеленген тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окуга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назарбек Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Чакырылгандар Умтулов Нурлан Жумалиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызмат төрагасынын орун басары. Пирназаров Марат Тугөлбаевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансын рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы. Исабеков Самат Сатарович, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы. Урматтуу депутаттар, бул 2-чи окууда экен. Баяндамасыны кыска угуп койсок, кандай дейсиздер? Каршы эмессиздерби? Анда сөз баяндамачыда сиз окубастан эле негизги өзгөртүүлөрдү айтып кетсеңиз, өз сөзүңүз менен эле. Анан ошо депутаттардан түшкөн сунуштар боюнча кайсы сунуштарды кабыл алдыңар, кайсы сунуштарды кабыл албадыңар, же түшпөдүбү? Ошону айтыңыз. Саламатсызбы, Данияр Эрмекович, саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү. Бизде бүгүнкү күндө тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзам бар. 1998 жылы кабыл алынган эски мыйзам, аны биз жаңы редакцияда киргизип жатабыз. Бул Дүйнөлүк соода уюмунун келишимдерине жана Евразия экономикалык бирлиги боюнча келишимдин негизинде. Андан сырткары бизде Кыргызстанда иштеп жаткан башка мыйзамдардан нормалар менен карама каршы келтирбөө максатында жаңы мыйзам иштелип чыкты. Бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо негизги максаты. Мында тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу механизмдери каралган. Тарифтик механизмдер булар экспортко бажы алымдарын салуу, ал эми импортко бажы алымдарын салуу бүгүнкү күндө Евразия экономикалык биримдиктеги тартиптердин негизинде ишке жүргүзүлөт. Ал эми тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары булар товарлардын экспортуна жана импортуна чектөөлөрдү киргизүү, уруксат берүү механизмдерин киргизүү болуп эсептелинет. Бул маселе биринчи, экинчи окууда каралганда негизинен депутаттар тарабынан айтылган сын пикирлер боюнча биз
депутаттардын ар бирине өздөрүнө кирип сүйлөшүп эме кылганбыз. Мындай концептуалдуу сын пикирлер мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өзгөртүлгөн жок да. Мындай жумуш тартибинде эле иштелип чыкты. Суроолор болсо жооп берүүгө. Депутаттардан сунуш түштүбү? Ушу мыйзам долбоору боюнча. Сунуштар түшпөдүбү? Анда урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аталган мыйзам долбоору боюнча. Эгерде суроолор жок болсо, анда комитет чечимине өтсөк, комитеттин чечими тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактырылсын жана экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки 7-нчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Малиев жана Маткеримов тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, финансылык ижара лизинг жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Малиев Арсланбек Касымакунович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар Үсөнбекова Айнура Доктурбаевна, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары, Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага. Биринчиден ушул мыйзамга биз чогуу иштедик эле. Түмөнбаев Акылбекти кошуп койсоңор, демилгечи катары чогуу иштегенбиз. Бул биринчи, экинчиси. Бул мыйзамдын мазмунун айтып коеюн. Бүгүн жеке ишкер статусқа болмоюнча лизинг, жарандар лизинг ижарачы боло албайт. Ошон үчүн биз эгерде ушул жанагы жеке ишкердин статусун алып таштасак, ар бир жаран лизингке ээ болуп калат. Ошон үчүн бул керектүү маселе. Ойлойм, бүткүл банктар колдоп атат, ушул жерде отурат. Негизи ушул колдоп бергиле деп суранып атабыз. Рахмат. Өзү негизи урматтуу депутат, бул керек мыйзам. Азыр мына кыскача айтып кетти. Бүгүнкү күндө эгерде бул жеке ишкер болсо, жана бир юридик компания болсо, булар ала алат. Но бирок алуучулар бүгүн аябай көп болуп атат. Ошол эле фермерский хозяйстволор. Ошол эле жеке мындай юридикалык статус жок жарандар. Эгерде ушу мыйзам эртең күчүнө кирип калса, бизде көптөгөн жарандар ошо лизинг маселесини биз чечип берет элек да. Суроолор бар урматтуу депутаттар? Сөз Токтошов Эмиль Токтокуновичте. Рахмат, урматтуу төрага. Арсланбек Касымакунович. Азыр бизде бир нече лизинговый компания иштеп атат. Билесиз, 4-5 иштеп атат. Алар бардык бизнестин түрү менен иштеп атат. Жеке дагы, мамлекет дагы. Аларга эмне тоскоолдук болуп атат? Сиз мыйзамыңыз менен эмнени биз сунуштай алабыз? Эмнеге? Мындай жарандар, жөнөкөй жаран барып келсе, ага ал лизингти ала албайт. Мисалы, жанагы бир комбайн алам десе, же бир сейилка алам десе, трактор алам десе, барса ага бербейт. Себеби сен статусуң жок, жеке ишкер эмессиң депчи. А жеке ишкер болуш үчүн барып регистрация кылыш керек. Дагы бир канча убакыт, канча каражат жоготуш керек да. Ошон үчүн эгерде ошону биз жеке ишкерди деп алып таштасак, мыйзамдан бүт баардыгы эл болуп калат да ошогочу. Анда мындай болуп калат да. Экинчи жагы ал комбайн өтө кымбат да. Жок дегенде эле бир 100 000 доллар нар жагы. Телевизор деле, керек болсо холодильник деле алам десе, 100 000 алган киши сөз ИП ачыш керек да. Анда кандай жеке иш ачыш керек? Телевизор алам десе, холодильник алам. Жок, тезе салыштырбаңыз. Жок, ошол дагы бизнес болуп калат. Бияка кирет ошол дагы. Бул дагы кирет. Эгерде кимде ким бүгүн мисалы холодильник алам десе, көп жылдык бир холодильникти өмүр бою 20 жыл колдонот да. Анан ага лизингке бербейт. А лизингке бериш үчүн ИП болуш керек. Статус болуш керек. А эмне кереги бар ана? Мен холодильник алам, же телевизор алам, же болбосо чаң соргуч алам. Бул трактор деген чоң нерсени айтып атам. А негизи любой товарды алам десең, ошол лизингке болуп, лизингти кала берет, күрө катары кала берет. Эч эмесе, эч кимге зыяны жок.
күрө койбойт эч качан эме күрө коюштун кереги жок. Себеби ошол өзү эле күрө болуп калат да. А договорда бүт баарына такталат, договорго жазат. Качан берет, качан кандай кылат, эме кылат деп, алар банктар өзлөрү жанагы лизинг компания такталат да. Лизингтер негизи билесиз да. Иә. Негизги лизингтер бул оборудование берет да. Оборудование берип атат негизгилер. Анан майда үй тиричиликтерин курал жабдыга бербейт. Чеги жок анын лизингке. Эмне кылам десең баардыгы чеги жок. Бул жөн эле бизде калган. Биз 2002 жылы мыйзамды киргизгенбиз бул лизинг боюнча. Ал иштеп атат бүгүн. Бирок бүгүн уже тоскоолдук болуп калды кичине бир топ нерселергечи. Лизинг компаниялары менен сүйлөштүңүзбү? Алардын ою кандай экен? Алар эки колум за. Себеби аларга оборот керек. Макул. Сөз депутат Сарбашев Талайбек Тактоо Насибековичте. иретинде да эми жакшы бул мыйзамды колдоп беребиз негизгиси. Мурун ишкерлер гана алып жүргөн да, анан бир мындай тактоо иретинде да. Эгер азыр ушул мыйзам кабыл алынып калса, баягы колунда бар байлар алып техникаларды тааныш билиш кылып же банктардан. Анан ушундай тобокелдиктер каралдыбы? Кайсы министрлик корутунду берди бул мыйзам боюнча? Негизи бул Кийин маселе дагы эле келип түбү келип дыйкан карапайым эми ишкерлерди кыйнап албайбызбы? Ушу тобокелдиктер жок, каралдыбы? лизинг дегени мындай да, бүгүнкү күндө лизинг компания гана эмес, банктар деле ошол лизингке бере берет. Любой банк. Пайызы төмөн болот. Себеби күрөө кереги жок, так? Күрөө салыштын кереги жок эч кимге. Ошол эле товар күрөө болуп калат. Мен түшүндүм. Анан жанагы эме коррупция боюнча. Коррупция боюнча МВД бар. Мен түшүндүм. Ошол БКМ бар. ишкерлер азыр эми баягы дыйкан фермерлер алып атпайбы лизингке. Азыр эми буну алып койсок, мыйзам кабыл алынып калса, бардык алат да. Ошондо мен айтып атам, эми баягы колунда бар байлар алып туруп, кайра дыйкандарга арендага берип, аларды кыйнап койбойбузбу? Ушундай тобокелдиктер каралдыбы? Ким кепилдик берет ушул боюнча? Кепилдик жок, эч ким бере албайт. Корутунду берди. Кепилдик ага жок. Себеби бул деген жалпы элге болгондон кийин, жалпы элге, так? Бул деген уже банк өзү карайт, же банк, же лизинг компаниясы өзү карайт. Кимге берем, кимге бербейм депчи. Керек болсо бербей калышы да мүмкүн, эгерде мындай алардын эмелери, условиялары бөлөк болуп калса. То есть ал деген нерсе бүгүн бардык эле жүгүрүп албайт негизи, бирок барышы көп, барышы мүмкүн. Себеби лизинг дегени биз эгерде мындай жөнөкөй нерселерди берсек, телевизор, холодильник берсек, ошону жазат. Эгерде сен акчасын төлөбөйүнчө, в смысле, убагында лизингтин жанагы процент эмес, акчасын төлөбөйүнчө, сеникин алып коет ошол телевизор, холодильник үйдөн келипчи. Алып кетет. Ал ага адам ээ болбойт, алган эч. Ага банк же лизинг компания ээ болот. Түшүнүп атам. Ошону дыйкандарды элди баягы карапайым. Наоборот, аларга шарт түзүп атабыз биз. Бүгүн ала албай жүрөт алар. А бүгүн аларга шарт түзүп атабыз. Наоборот. Жанагы кем багал колдогу жокторго бул каралган. Калса көрөбүз буюрса. Хорошо. Ийгилик. Рахмат. Негизи Асылбек Касымкулович, Талайбек Насибекович түрлі маселе көтөрдү. Бул жерде мен айтат элем, бул жерде эч кандай унаа болбойт, себеби жеке ишкерлер и так эле алып атат бүгүнкү күндө. А биз бүгүнкү күндө ошол жөнөкөй элге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Эч кандай бири-бирине жеңилдик жок, бир тартипте өкө тең алат. Кандай жеке ишкер алса деле, жөнөкөй жарандар бир тартипте алышат. Ошондуктан бу жерде эч мындай кандайдыр бир коркунуч түзбөйт деп ойлойм негизи. Анда урматтуу депутат, рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Бул мыйзамдын долбоору катардагы карапайым элден баштап бүт бардыгына мүмкүнчүлүк ачылат экен. Болгону бул лизинг деп аталбай эле кредитке деген сөз менен пайдаланып келинет. Өзү жана майда кредиттик компаниялардан майда буюмдарды сатып алганда, азыр дүкөндөр пайдаланып жүрөт жеке адамдарга өздөрүнүн буюмдарын саткандачы. Анан эми бул мыйзамдуу түрдө лизинг деген ат менен, статус менен бериле турган болсо көпчүлүгүнө жеңилдик болот да. Анан банктардын каалоосу кандай болуп атат мындачы? Улуттук банк аркылуу макулдук барбы? Анан процент деген сөз болбойбу мында? Канча процентке Банктар берде бар, улуттук банк жооп берсин, пожалуйста. Саламатсыздарбы, Надира Азимовна, бул боюнча проценти канчага чейин болот экен, ошону айтыңчы. Бизде лизингке банктар где-то 18%-дан баштап жогору берет. Жылдыгыбы? Ооба. Көп эмеспи?
Эми бул кредиттер караганда ар бир кандай бар да, бул мөөнөт кандай 5 жылга чейинби же кыскараак болсо, анан суммасы дагы буякта. 2,5 миллион болсо, буякта бир ставкасы болот. 18, например, мисалы. А бирок кичинекей болсо, кандай потребительский дегенде 100 000 сомго чейин болсо, анда буякта жогорураак болот да, анда ошондой пайызда. Бияктан каралат. Үстөк пайызы өтө эле көп да. 18-ден ашып кетсе десеңер, анда өтө эле көп. Бул сүткөрлүктүн да кырына чыгып алат экенсиңер. Азыр 10%-ке түшүрө албай кыйналып атса, даже ипотечный кредиттерди. Бул анда карапайым эл процентин төлөйбү, алып пайдаланабы аны. Надира Азимовна, эми мындай караганда депозиттер, Кичине аманаттарда элге жардам берем десеңер, үстөк пайызын төмөндөткүлө да. Бир 5%-тен 10%-ке чейин кылсаңар, ошондо жанагы крупный көп суммада алгандар, анан карапайым адамдарга жеңилдик болот да. Бир жок дегенде бир 6%-тен 10%-ке чейин кылганды ойлонуп көргүлө. Ошондо силердин кызматыңар дагы ичине камтылат, 1-2% пайдада көрөсүңөр. Жөн эле сүткөрлүк да булчу. Биз лизинг деп ансыз деле алышат, адамдар алып элатат кредиттичи. Түрдүү жол менен алып атышпайбы азырчы. Даже 5% деле берип атат жана микрокредитный компанияларчы. Мына мисал үчүн мен мына жерде окуп атам, автоунааларды жеке адамдарга алганга, мототранспортторду дагы башка ушугушугун кыскасы эмнен алам десе алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бирок процентиңер асман чапчыйт да, мындай болбойт. 5% деле микрокредитный компаниялар, анан жөнөкөй ишкерлер берип атат, 5% берип атышат азыр буюмдардычы. Анан биз ушул өкмөткө барып байланган нерсенин эле процент асман чапчып жатып кылат, элдин канын соруп элечи. Ушул жерден четишип алгыла. Бул мыйзамдын долбоору жакшы, мыйзамдаштырып бергенибиз. Бул өзү болуп эле келаткан күнүмдүк жашоодо бул карым катнаш жүрүп атат эмелердин ортосундачы, соодагерлер менен катардагы адамдардын ортосунда. Жана финкалар аркылуу, түрдүү ишканалар аркылуучу. Анан эми жана коммерциялык банктарга, мамлекеттик банктарга мүмкүнчүлүктү чоң ачып беребиз деп мыйзам кабыл алган менен мына үстөк пайызыңар менен адамдардын канын соросуңар, болбойт мында. Ушунун чечишке эле макулдашып турупчу. А негизинен мыйзамдын долбооруну биз колдосок болот. А үстөк, основной ошо үстөк да адамдарды кыйнай турганчы. Эмне дейсиңер ушуга айткылачы? Көп да 18. Надира Азимовна, пайызсыз... Мен экинчи окууга биргелешип туруп, мен бир сунуш берейин, ушул боюнча банктагылар чогулуп сүйлөшөйлүк, келиңиздер топтолуп. Надира Азимовна, уруксатпы, мен бир комментарий берип коеюн. Биякта ушул банктар же микрокредитный уюмдар пайызсыз кредиттер берген, бул алар комиссия, наценка болот оякта. Сиз билесиз, банктардагы алар аманатты алат, депозитти, вкладчики. Ушул жактан өзүнүн капитал менен же ушул фонддор менен алар иштейт. Ушул жактан караганда азыркы учурда биздин депозиттердин где-то 14-13% болуп атат, 12%. Анан жогору. Ушул жолуна ниже не могут они, оякта боло албайт. Анан лизинговый компания биз дагы мындай карап чыксак, аларда дагы пайызды андай примерно ошондой эле 25, 22, 25. Лизинговый компаниялардын акчасы депозиттердики кимдики алар? Вот ушул да чоң суроо, сиз туура айтып атасыз. Алар эч кандай азыр жөнгө салуу жок алар. Ушул бияктан алар каяктан алган акча бул инвестиция деп эселейби, же кандай эселет. Анан ушул жактан алар ушул лизингти берет да. Ошолорду биз укукторун коргоо кылыш керекпиз. Ушул чоң маселе. Эртең кандай болуп калат деп. Бул жерде ошол үстөк пайыз дегенде аныктап, тактап, анан каражат каяктан келет, канча услуга алат, алардын кызматтарына канча процентин каптайт, ошого окшогон нерсени тактап туруп анан кылбаса, жөн эле очойту 18%-тен 20 канчага чейин болот деп элдин мойнуна отургузуп койгон болбойт. Надира айым, туура көтөрүп атасыз маселе, мына Нацбанк туура эмес айтып атат. Себеби алар бул маселени тактап айткан жок. Лизинг компания ким бар бу жерде? Лизинг компания жана коммерческий банктардан. Комбанк ким бар?
комитет чакырганбыз, биз айтканбыз. Лизинг компаниялардын каражаты каяктан келет? Ошону дагы тактап айтышсын. Анда биринчи концепциясыны кабыл алайлы, экинчи окууга мен сунуш берем. Мен немелеге Акылбек Тогузбаевич менен неме мырзага баяндамачы менен биргелешип алып туруп эме кылайлы, тактайлы ушуна. Надирайым, булардын пайызы башкача эсептелет. Себеби өзүнүн жана буюм алып, ушу буюмдан бөлүнөт, канча мүнөт калгандан кийинчи. Жок, ошого Булардын тактык пайызы бергизиш бул керек да. Нацбанк билбей жатат азыр. Туура эмес маалымат берип атат. Биз эмени чакырганбыз лизинг компанияларды, анан коммерциялык банктарды. Ошон үчүн дагы айтып коеюн эмеге комитетке. Эмки жолу баардыгы камсыз кылгыла. Экинчи окууда такташайлык. Жок, баары бир көзөмөлдү национал улуттук банк жасайт. Банк деле иштейт, банк деле. Банк деле Биякта кылбайбыз, аларды жөнгө салбайбыз, регулирование лицензия бербейбиз. Улуттук банк көзөмөлдөгөндөн кийин ошол үстөктөрдүн бүт бардыгын процедурасын аныктап тактап коюш керек. Үстөгү аз болот негизи. Комбанктанчы. Надира Азимовна, лизинговый компанияны биз жөнгө салбайбыз. Лицензия бербейбиз, алар бизге Каяктан алат лицензияны? Алар алынбайт, албайт. Лицензияны каяктан алар? Лицензиясы жок да. Рахмат. Каражатын дагы ким көзөмөлдөйт алардын, кайсы жактан келет каражат? Туш жактан келет, каалаган жактан. Лизинг компаниячы. Жеке ишкерлер берсе болот, спонсорлор берсе болот, гранттар берсе болот. Любой жагынан. Лизингке жаңы буюмдар гана эмес. Пайдаланган, колдонулган буюмдарда каржылоону камтыйт. Арсланбек мырза, мен түшүндүм бардыгына. Эми концепциясын колдойбуз бардыгыбыз. Экинчи окууда сунуш берели, макулдашып туруп чечелик. Азыркы берилген суроолорго ошол лизинговый компаниядан, банктардан сиздер өзүңүздөр түздөн түз процедурасын аныктап тактаңыздар. Анан кийинкисинде алар өздөрү активный келип жооп бериш керек да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичте. Мен тактоо иретинде эле Данияр Эрмекович, кийинки окууга ошо лизинговый компанияга берген лицензия берген мамлекеттик органды чакып койсоңуз, анан Надира Азимовна айтайын деген ою, ошолордун үстөгүн пайызына да неме коюлду да, чек коюлду да. Кече мына мыйзамдан өтпөйм, сүткө мыйзам келет да, чек коюлду деп. Алар бай 5 колун тыгып алсын, элде кыйнабасын деген мааниде алага да экинчи окууда биз сунуш берели. Үстүнө бир пайызга чек коюлду деп атат. Бул туура эле сунуш. Рахмат. Башка суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, мен кыскача айтып кетсем, негизи бул мыйзам керек, туура мыйзам, но бирок депутаттар көтөргөн маселе деле туура. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр карасаңыздар, ошол айыл чарба техникаларды алып келген көптөгөн Кытай компаниялар бар. Ошолор лизингке элге берип атат. Эгерде муну мыйзам эртең өтүп калса, булардын сатуу процесси жогорулайт. Мындайча айтканда, уже көбүрөөк сатып калат. И ошо лизинг компаниялар, микрокредит компаниялар деле жакшы киреше таап калат да. Ошондуктан ушул маселени экинчи окууда карап койсок, ошол пайыздарды, себеби бүгүн кызыктар болуп атат. Ошол эле техникаларды, ошо өндүрүш заводдордун оборудованиясын алып келгендер азыр лизингке кетет да. Ошолор деле кызыктар болуп атат көбүрөөк сатканга. Ошон үчүн пайызды кеңешип, ошону бир кандайдыр бир точкасын тапсак, ошону төмөндөтсөк, мен ойлойм элге ham жакшы болот эле. Аны экинчи окууда да карап чыгабыз, эгерде каршы эмес болсоңуздар. Арсланбек Касымакунович. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча башка суроолор жок болсо, комитеттин чечимине өтсөк. Комитет чечими аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Жогорку Кеңештин отурумуна биринчи окууда кабыл алынып сунушталсын. Комитет чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар эсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 8-маселе
Кыргыз Республикасынын Министрлик Комитети төрагасы тарабынан демилгенген 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фондунун ортосундагы улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору баяндамачы Батырова Гүлнара Маришевна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри, чакырылган Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Баяндамачылар барбы? Урматтуу депутаттар, зам Орун басар Маматалиев Тилек Абдыганович. Татиков барбы? Нермекич Татиковдун чет мамлекетке болгон иш сапары боюнча мен буйрук менен жана орун алмашып аткаруучу мен келдим. Карай бересизби, урматтуу депутаттар? Негизи бар экен. Анда сөз баяндамачыда. Өзүңүз тааныштырып, чыгыңыз. Кыскача айтып кетсеңиз. Жок, бул денонсация. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономика өнүктүрүү Кувейт фондунун ортосунда улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун төмөнкү маалыматтарды берем. Кыргыз Республикасы менен Араб экономика өнүктүрүү боюнча Кувейт фондунун ортосунда улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредит макулдашууга 2016 жылы 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган. Кредиттик макулдашуунун негизги максаты нейрохирургиялык бейтаптар жогорку шашылыш жана пландуу жардам көрсөтүлө турган заманбап барлоо диагностикалык жабдуулар менен жабдылган нейрохирургиялык борборун куруу. Ошондой эле жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болгон. Кредиттик макулдашуунун долбооруна кол коюлганга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитеттери, эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети, бюджет жана финансы боюнча комитет, социалдык маселелер боюнча комитетине макулдашылган жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 10 мартындагы 94 буйругу менен жактырылган. Долбоор техникалык көйгөйлөргө байланыштуу бир катар объективдүү жана субъективдүү себептерден улам толук ишке ашпай калган, атап айтканда долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн жоктугу, долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн кызматкерлерин макулдашуунун жана бекитүүнүн узак жол жобосу, тендердик документтер, коронавирус инфекциясынын пандемиянын байланыштуу дүйнөдөгү экономикалык кырдаалдын өзгөрүшү, авиакаттамдардын жабылуусу, өзгөчө кырдаалдын киргизилиши жана доллар курсунун көтөрүлүшү сыяктуу тоскоолдуктар болгон. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2022 жылда аяктоо зарылдыгын 2022 жылы август айында Араб координациялык тобунун алкагында өткөн тараптардын долушунун жыйынтыгын жаңы техникалык экономикалык негиздеменин жоктугуна, долбоордун ишке ашыруу үчүн төлөмдөрдүн жоктугуна байланыштуу Кыргыз тараптан долбоордун сметасын кайра эсептөө мүмкүн эместигин эске алуу менен Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фонду Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондунун ортосунда улуттук госпиталдын нейрохирургия борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну токтотуу жөнүндө сунуш киргизилген. Өз учурунда Араб экономикасынын өнүктүрүүнүн Кувейт фонду сунушту колдоп кабыл алган жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине 2023 жылдын 3 январында расмий кат аркылуу жообун берген. Кредиттик каражаттарды өздөштүрүлбөгөнүн эске алуу менен кредиттин тейлөө үчүн пайызы жана негизги сумма боюнча төлөмдөр жүргүзүлгөн эмес. 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фондунун ортосунда улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттин финансылык чыгымдарына алып келбейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кредиттик макулдашууну денонсациялоо мүмкүн
Ошондой эле 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фондунун ортосундагы улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун кабыл алууну максатка ылайык деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, аталган долбоорду колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Суроолор барбы депутаттар? Сөз депутат Талиева Камила Дразаковна. Урматтуу баяндамачы, министр өзү келбеди го? Эмне поездкада каякта? Министр тиги параллельно башка комитет болчу, ошол жака тиги Азия өнүктүрүү банкы боюнча катышмак. Башка комитет жок бүгүн түштөн кийин калп айтпагыла. Бул долбоор эмне үчүн 16 жыл 11 март деп атат? Эмне үчүн ишке ашпай калган? Бул жерде Көп жыл болду да, туурабы? 2016 жылы ал убакта 7 жыл болуптур да. 7 жыл 7 болду. жылдан бери. Мунун мөөнөтү 2022 жылга чейин муну кредитти бул 6 миллион Кувейт динары менен бөлүнгөн. Ошол убактагы курс менен 22 миллион доллардын тегерегинде кредит жактырылган. Бирок ошол эле учурда өзүңүздөр билгендей баягы бир-эки консультанттар бул ишти алып барышты. Бирок ошол убакта объективдүү, субъективдүү себептери бар да, ошону сурап атам мен. Ошол Кимдердин күнөөсү менен? Бул жерде объективдүү болсо бир пандемия арага кирди, ошолорду айтпайсыңарбы? Пандемия убагында бул 16 жыл болуп атат. Пандемияга чейин бир аз бул кармалган себеби бул жерде жанагы ОРП түзүү жагы кичине биз тараптан биз ар бир бул кыймыл аракетти биз Кувейт тарап менен макулдашуу менен жүргүздүк. Ошол макулдашуулардын бир топ узаргандыгына байланыштуу. Ошол ар бир биз жөнөткөндө биз МИД аркылуу ар бирине көзөмөлдөп аттык, бирок ошол убакытка карабай бир топ убакытты жоготуп алдык да ортодон. Анан азыркы күндө деле бул кредитти биз отказ кылган жокпуз, бирок ушул медицина тармагында бирок башка багытта колдоно алып деп атабыз азыр. Пайыздык төлөмдөрү кандай? Пайыздык төлөмдөрү 1% менен алынган. Ошону айтам, дем азыр андан бери канча жыл өттү, кандай? Бирок бир дагы финансылык операция болгон эмес. Токтоп, мындай эме болуп турган, замороженный болуп турган. турган. Бул айтылган кагаз түрүндө калган, мындай бир да акча которулган эмес. Кыргыз Мизрав тараптан биз консультант 3-4 консультант иштеди 6 жылдын ичинде. Бирок бирөөсү дагы айлык алган жок. Иш кылып, сумма такыр неме болгон жок, мындай. Сумма кыскарган жок. Бейчек иштетилген жок. Иштетилген жок. Кол коюлган бойдон, ушул бойдон калды. Биз буну жакшы башка багытта дагы тоже медициналык багытта колдоно алып деп атабыз. 20 миллион акш доллары бул жерде. 26 жылдык мөөнөткө 1 жылдык деп атасыңар. Эми муну ушул бөлүнгөн бүт бул азыр эме расшифровкасы менен да бөлүнгөн акча, туурабы? Бөлүнө турган акча. Мына курулуш ишине мынча, медициналык жабдууларга, консультациялык кызматтарга деп эле ушул консультациялык кызматтарыңар 295 болуп атат да. Ал ошол Камила Абдыразаковна, бул ошол 2016 жылы бул ратификациядан өткөндө ошол убакта ушул бекитилген таблица бул. Бирок азыркы күндө биз денонсациялоону буйрса бүтүрсөк, кайра жаңы долбоорго биз жаңыча алып киребиз. Өзгөртөсүңөрбү буну? Өзгөрөт ал. Мына эсепке алынбаган чыгымдар деп да коюп алыпсыңар. Мунун баары эле кармошкада 265 деп атат бу жерде. Эми бул жерде 6 жыл, 7 жылдан бери доллардын курсу өзгөрдү. Кувейт динарына карата. Ошон үчүн ошол себептерден улам биз азыр ушу денсаулоо жолуну биз туура көрүп атабыз. Качан өзгөртүп келесиңер? Экинчи окууга өзгөртөсүңөрбү? Жок, бул жаңы долбоор бир эле да бул. Денонсация эле. Жаңы долбоорду өзүнчө келебиз. Өзүнчө келеби. Өзүнчө келебиз буюрса. Денонсациялоо иш процесси бүткөндөн кийин. Иш кылып мындай демеси залакасы тийбейт, финансылык. Залакасы тийбейт, финансылык эме тобокелчилик жок. Тобокелчиликтер жок. Рахмат, колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Суробалдиева Эльвира Жыгалбековна. Да, мен деле кыска тиги консультационный услуги долларда бул канча болот? Кувейт динарынын суммасын тактаганда. Негизги бул жерде ал денонсациялоо жумушу жүрүп жатат Эльвира Жыгалбековна. Бул Сиз ошол эле сумманы запрос кылабыз деп атпайсыздарбы? Жок. На другое мероприятие деп. Жок, жанагы ичиндеги консультанттык
курстук төлөмдөр, ошондой эле баягы непредвиденный расходы деп турбайбы? Алардын бардыгы жаңы долбоордо өзүнчө каралат. Все башка өзгөрүлөт да. 2016 жылы Мы каралып уже полностью бүткөн. на расторжение. Санкциялар жокпу? Жок, андай нерсе жок. Жок Биз да. 2022 жылы бир сүйлөшүүлөрдүн жолугушунун негизинде ушул жыйынтыкка келдик. Кувейт тарапы менен биргеликте. Анан бир ма тактап койгулачы. Пункт 3.02 дегенде. 3-чү беренеде 3.03.02 бөлүм деп жазылып турат да. Ошонун кыскача маанисин түшүндүрүп бересиздерби? Бул жанагы кечиресиз, уруксат этсеңиздер мен жооп берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул проектте биз деген Сиз өзүңүз тааныштырып кеттиңиз. Ногой Байбек, начальник стратегического управления реализации госпрограмм Министерства здравоохранения. Бул биз өзүбүз алып барып атабыз. Бул боюнча уже биз деген Кувейт өлкөсүнөн жөнөткөнбүз. Денонсацияга строительство жилых домов для медработников деп ага каршы болушту. Бирок ошол эле маалда алар айтышты, жаңы проект даярдагыла, биз ал проектти ТОсун даярдаганга $1 миллион грант беребиз деп. Бул боюнча буну денонсация өткөргөндөн официальный экинчи проектке биз Көлдүкүн жөнөттүк, пока как проект обул больницанын негизинен чоң больница куруу боюнча аларга жооп ала элекпиз. Макулдук берсе, ошол эле маалда булар $1 миллион грант беришет. Полностью консультационный услуги баарын кайра башка проект менен каралып чыгат да. Бул официально эле просто денонсация өткөрүп коюш керек экен, чтобы юридически бул бекилип калыш үчүн. Жок, мен түшүндүм, ошон үчүн тактап атам да, ошол берене боюнча что имелось в виду деп сурагам да. Эгер сиз даярдасаңыз, ошол беренени 3.02-ни түшүндүрүп бериңиз деп ошон үчүн сурадым да. Берененин асты колумда жок болуп калды азыр. Рахмат, макул. Анан кийинчерээк, если бул кайра мыйзам эмес, жаңы соглашение, жаңы келишимге келебиз деп туурабы? Анан срокторду бул боюнча түшүндүрүү иштери бүттү, бизге санкциялар жок, и жоопкерчиликке эч ким тартыла албайт дейсиздер. Объективдүү причиналар болду деп атасыздар да? Или субъективдүү конкретно жоопкерчиликке тартыла турган адамдар барбы? Бул эми эл аралык келишим да. Бул боюнча полностью процедурасын өткөрдүк. Минюстандагы тиешелүү документ аяктагы жоопкерчиликтердин баарын эмеден Кувейт өлкөсүнөн биздин эч кандай каршы жок. Биз мындан эч кандай эмеге барбайбыз деген ал официальный документтери бар. Закон, наоборот, алар бизди колдоп атат. Ошонун негизинен, наоборот, $1 миллион бесплатно грант кылып беребиз деп атат да. Себеби эмнеде болуп калды? Пандемия 2020 болду да. 4 жыл эмне болуп калды? Они долго рассматривали или долго процедурасы долго процедура болуп булар калды? Кувейт тарап негизи 3 ай 4 ай мөөнөткө чейин кармап чоюлуп жүрдү. Андан кийин пандемия болуп калды. 2 жыл, 2,5 жыл просто заморожено болуп. Анан 21 август айында 21 жылы булар круглый стол болгон, көлдөн өтүп атканда өзүлөр сунуштады. Бул уже жетишпейсиңер. Силер жаңы проект даярдагыла. Денонсацияга өткөргүлө деп, анан сразу аркасынан денонсацияга жөнөттүк, алар макулдугун берип, просто жетишпей каласыңар жаңы проект, банкин сметаларда просто көп мөөнөттө жооп берип атышты да, через МИД аркылуу. Все, рахмат, түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мажитова Шарапаткан Мажитовнада. Рахмат, Данияр Эрмекович. Баяндамачы айтып койсоңуз, ушу мына кыргыз фармацевтикага бөлүнгөн 30 миллион сом ушул эменин ичинде турат? Жок. Ал буюрса разный да, бул жака тиешеси жок. Макуланды. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Негизи бул денонсация деген бул токтотуу деген да, түшүнүк. Азыр жанагы берене эмелер менен берди, бул толугу менен уже башка багыт болсо бул башка багыт да. Мен муну колдойт элем, буну эми ошол 6 жылда болуп келгенде эч кандай бул жанагы чыгымдар эч болгон жок деген. Бул денонсация бул бүгүндө 16 жыл бүткөндөгү муну ратификация болгон бул келишимди токтотуу деп эсептелет. Урматтуу депутаттар, буну колдоп коелу. Андан ары бир аз жанагы алда коллега айтып аткан конституционный услуги жана эмелер бар го, жана беренелер менен. Толканы башка эме болуп калса, мени өзгөртүп кириш керек да негизи. Жаңыдан келет кандай. Туура, ал убакта өзүңүздөр билгендей доллардын курсу башка болчу. Азыркы учурда курс ушу 6 жылдан бери бир соп инфляция болду, башка болду. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор жок болсо, анда комитет чечимине өтсөк. Камил Абдыразаковна баягы сиз бир маселени көтөрдүңүз ушу боюнча. Бул мыйзам долбоору биринчи окууда
эгер сунуштар болсо экинчи окууда бере бересиздер. Все, анда комитет чечими Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген 2016 жылдын 11 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фондунун ортосундагы улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу долбоору боюнча кредиттик макулдашууну денонсациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын. Урматтуу депутаттар, комитет чечимин дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Аталган мыйзам долбоору жактырылды. Бул маселе боюнча келгендер бар эсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки маселе, ар кандай маселелерге өттүк, урматтуу депутаттар. Ар кандай маселе, биринчи маселе. Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Дүйнөлүк банк ортосундагы Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугу, гидро жана күн энергиясы биринчи фаза долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамына бир талапкерди киргизүү жөнүндө жана ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоо жакшыртуу долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамына бир талапкерди киргизүү жөнүндө маселе, урматтуу депутаттар. Биз бир талапкерди ушу өзүбүздүн эки талапкерди эки сүйлөшүүгө биздин комитеттин курамынан бир талапкерди сунушташыбызга, эки талапкерди, бир талапкерди Бишкек шаарынын жылуулугу боюнча жана бир талапкерди энергетикалык коопсуздук жана гидро жана күн энергиясы боюнча эки долбоорго сүйлөшүүлөргө биздин комитеттен ошо эки маселе боюнча эки талапкерди берсин деди. Кандай дейсиздер? Барбы сунуштар? Кимди сунуштайбыз сүйлөшүүлөргө? Урматтуу депутаттар. Кайсысына? Энергетикасына. Башка жокпу? Экинчисине кимди сунуштайбыз? Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу маселеси боюнча. Анда башка сунуштар жокпу? Значит, биринчи маселе боюнча депутаттар сунуштады. Токтошов Эмиль Токтаконовичти. Бул энергетикалык коопсуздугу, гидро жана күн энергиясы боюнча, долбоор боюнча. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу боюнча долбоорго Алимжанов Фархатбек Айбекович сунуштады. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Анда ушу эки талапкерди дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Анда бул маселени биз чечтик, эки талапкерди биз бекитип бердик. Күн тартибиндеги анда кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин 2023 жылдын 22 мартындагы номер 114 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Сүналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздар, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылга Каракол шаарынын өнүктүрүү иш-чаралары планын бекитүү боюнча 2023 жылдын 22 мартындагы номер 114 тескемеси боюнча кабыл алынган. Тескеме министрлер кабинети тарабынан Каракол шаарынын өнүктүрүү иш-чаралары планын бекитүү боюнча 1 миллиард 385 миллион сом мөлчөмүндө каражат каралган. Бул каражат Каракол шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга жана социалдык объекттерди курууну улантууга жана 2022 жылы башталган жумуштарды аягына чыгаруу каралган. Ушул тескемени сиздерге макулдашуу үчүн карооңуздарга сунушталат. Мына 114-чү. Ана берки биз өткөндө сиздерге мурунку жыйында
комитеттен чечимге кошуп берген элек, чечим чыгарып берген элек. Баягы Каракол шаар боюнча тескемеси чыккан экен. Негедир сиз комитетке бербей тастады ошону. Эмне болду ошол маселе? Сиз алып келебиз дегенсиңер го. Бул ушул 114-чү, Данияр Эрмекович. 114-чү тескеме ушул. Анда суроолор жокпу, урматтуу депутаттар? Суроолор жок болсо, сөз депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Мен колдойм тескемени. Менде мындай сунуш болуп атат да, Акылбек Тогузбаевич. Ушу күз айында бир көчмө жыйын кылсак, ушу биздин комитетибиз, ошол жерге бөлүнгөн 2 миллиардтын кылган иш жумуштарын көрүп ошол жерде ошону бир комитеттин жыйынын өткөзүп койсок ошол жерде. Анан Жалал Абадка дагы 2 миллиард бөлүнгөн да. Кийинки жылдагы бир көчмө жыйын кылып комитеттин, анан Жалал Абад шаарында көрүп койсок, ошондо биздин баягы комитетте колдоп аткан акча каражаттарыбыздын туура анан так иштелип атылганын көрүп келет элек да. Рахмат. Каршы эместерби, депутаттар? Анда отдел ошону иштеп чыксаңыздар, анан бизге сунуш бергиле ошол боюнча. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечими аталган 114 тескемеге макулдук берүү боюнча чечимди дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган тескемеге макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгендер бар берсеңиздер болот. Күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 26 апрелиндеги номер 201 тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Сүнөлиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары. Чакылган Шакиев Жыргалбек Тургунбекович, Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылы номер 201 тескемеси кабыл алынган. Бул Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тескемеси менен Чүй райондук мамлекеттик администрациясына имараттар жана курулмалар беренеси боюнча Чүй айылындагы Ветгородок көчөсү номер 3 дареги боюнча жайгашкан административдик имаратты капиталдык оңдоого өткөрүү үчүн 7 миллион сом мөлчөмүндө акча каражатын бөлүп берүү боюнча каралган. Ушул тескеме сиздерге макулдашуу үчүн карооңуздарга сунушталат. Көңүл буруңуздар үчүн рахмат. Рахмат. Суроолор бар, урматтуу депутаттар? Анда, урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо, комитет чечимине өтсөк, аталган 201 тескемеге макулдук берүү боюнча комитеттин чечимини дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган 201 тескемеге макулдук берилди. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 26 апрелиндеги номер 203 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Сүнөлиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары. Чакырылган Сокеев Алмазбек Темурбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстар кызматынын директору. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу комитет мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын ирригациялык системаларды өнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында 2023 жылдын 26 апрелиндеги номер 203 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан тескеме кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстар кызматына Жалал Абад облусунун Ноукен районундагы Достук айыл өкмөтүнүн аймагындагы жерлерди сугарууну уюштурууну камсыздоого байланышкан иштерди жүргүзүүгө 35 миллион 284 миң 900 сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүп берүүнү боюнча сиздерге макулдашуу үчүн сунушталат. Рахмат. Суроолор бар, урматтуу депутаттар? Сөз депутат Нарматова Надира Азимовна. Мен бул долбоорду колдойм. Тактап алчу эле бир суроо бар суу чарба департаментинин башчысына. Жанагы Алай районундагы Согондо Мурдаштын проектиси менен Ноокат районунда Көкбел айыл өкмөтүнүн проектисине тескемени сунуш кылдыңыздарбы өкмөткө? Бүгүнкү күнү тескеме министрликтерде согласованияда уже киргизип согласование алып атабыз. Ошону тездетип берсеңиздер, кеч калып атат да, эл талап кылып атат. Азыр алсак эле өкмөткө киргизебиз. Рахмат. Рахмат, долбоорду колдойм. Рахмат, урматтуу депутаттар. Башка суроолор жокпу? Суроолор жок болсо, анда комитет чечимине өтсөк. Кыргыз Республикасынын
министрлер кабинетинин 203 тескемеси комитет чечимине макулдук берүү боюнча чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен аталган 203 тескемеге макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 28 апрелиндеги номер 209 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Сүналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары. Чакырылган Толубаев Талайбек Матмусаевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министри орун басары. Бишналиев Алишер Тутанович, Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасынын жетекчиси. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасына 5 миллион сом өлчөмүндө бюджеттик кредитти түндүк сох жер астындагы газ сактоочу жайды пайдалануу боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн ишти баштоого бөлүп берүү тууралуу 2023 жылдын 28 апрелиндеги номер 209 тескемеси киргизилүүдө. Ушул тескемени сиздер менен макулдашуу үчүн карооңуздарга сунушталат. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Ал жетекчиси ким дайындалды, жетекчиси? Кайсы ишканага? Кыргыз Транснефтегаз. Өзүңүз таныштырып койсоңуз. Барбы, отурабы? Бишналиев Алишер Тутанович, Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишкананын директору. Бул азыр бизде акча каражаты 6 жылда кайтарымдуу болуп атат да. Кандай киреше табасыздар? Мындай иш планыңыздар кандай? Урматтуу депутат, иш планыбыз буга чейин планыбыз түзүлгөн. Азыр тиги сок деп аталбайт, бүргөндүү жер астындагы газ сактоочу станция деп атап жаңы сунуш киргиздик. Андан эки бизде нефтегазовый месторождениебиз бар. Ошону иштете баштайбыз. Кудай буйрса 3 айдын ичинде биз изилдөө, геофизический изилдөөлөрдү бүтүрүп туруп, өкмөткө сунуштайбыз. Бул станцияны кандай пайдаланабыз? Өзбекстан тарабы менен сунуштайбыз да. 3 айлык мөөнөттө иш баштаганга ушул каражатты кредит катары алып атабыз. Анан нефтегазовый эки месторождениебизди иштете баштаганга киришип атабыз август айында. Ошодон түшкөн кирештерден бул 5 миллионду жаап коебуз. Сиздерде азырчы мындай да карасаңыздар, эч кандай бир техникалык базаңар эч нерсеңиздер жок да турабы? Сиздер азыр ошо газ кампаны гана иштетесиздер. Анан эки жанагы газды месторожденияны сиздер изилдөөсүн, анан аны казып чыгаруу, анан аны сатуу боюнча ушул 5 миллион акча каражаты жетеби? Жок, бул 5 миллион каражат азыр тиги геофизикалык исследованияга сох сактагычын ишин баштап койгонго эле каржыланып атат кредит катары. Бирок келечекте дагы акча каражат талап кылынат экен да, турабы? Кудай буйрса келечекте башка акча каражат биз талап кылбайбыз. Биз жанагы эки месторождениебизди иштетип кетебиз. Анан бул 2 жылдын ичинде бул газ сактоочу станция ишке уже киргизилет да. Жок, бул мен 5 миллион сиздерге мен жетпейт деп ойлойм да. Иштетишиңиздерге мен көзүм жетпейт да. Ошон үчүн айтып атам, ошон үчүн сурап атам. Мен сиздерге келечекте кандай пайда алып келесиздер? Кийинки жылгы бюджетибизге канча каражат салым кошосуздар? Кайра кайтат? Биз сурап аткан бул каражаттар кредит катары берилип атат 5 жылга. Бирок биз 2 жылдан кийин уже жана газ сактоочу станциябызды ишке киргизип, уже пайда алып келе беребиз да. Мамлекеттен биз дополнительный акча сурабайбыз. Рахмат. 2 жылдан кийин күтөбүз. Рахмат. Негизи туура эле маселе койду. Алишер Тутанович, силер азыр бул 5 миллионду өзүңөрдүн баягы изилдөөңөргө кийин айлыктарга мына берип атасыздар. Но келечекте баягы эки месторождение иштеткениңерде силер бары акча керек болот да. Аны месторожденияга ошону тактап коюн деди. Негизи силер месторождение иштетип атканыңарда силер дагы келесиздер да. Каражат сураган, ошол эле тактап койду. Жок. Рахмат.
Сөз депутат Ражыбалиевте. Негизи так иш план өзү жок болуп атат да, азыр жогоруда кесиптешим суроо бербедиби? Божомол катары эле ошол Баткен облусунун элин газ менен камсыз калууга мүмкүнчүлүк бар дегендей жакшы жарык күйүп атат да азырчы. Өзүңүздүн оюңуз боюнча канча убакыт талап кылынат ушуга? Біз асыр тиги алған эки месторожденияны түрк компаниясы менен келишүүбүз бар. Маркаста Кадамжа районунда нефтеперерабатывающий завод салынып атат. Алар менен келишим боюнча алар инвестор болот. Эки месторожденияга алардын инвестициясы кирип, өндүрүлгөн мунайдын 50-50-ге бөлүп, ошо 50%-ин биз ошо Баткен областынын керектөөчүсүнө беребиз да. Анткени өз Баткендин мунайы Баткен областында иштеп калат да. Планыбыз ошол негизги. Анан башында түзүлүп атканда мамлекет ишканада биз бюджеттен акча караган эмеспиз. Анткени тиги кредит менен иштейли деп тиги ойлогонбуз да. Бизнестей кылыпчы жаңы мамлекеттин түрүн көрсөтөбүз. Сиз адиссиз да, ошон үчүн сурап атам, так айта албагандыктан божомол катары да айтып койсоңуз, биз мында үмүттөнүп күтүп калабызбы? Канча убакыт талап кылынат? Ошого эле жооп берип койсоңуз болду. Кудай бурса 3 жылдын ичинде бул газ сактоочу станция пайдаланууга кирилет. Демек, азыр буюрса 3 жылдын ичинде Баткен облусунун эли газ менен камсыз болуп калат деп күтсөк болот. Ооба. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок, урматтуу депутаттар? Суроолор жок болсонда комитет чечимине өтсөк, комитет чечими аталган 209 тескемеге макулдук берүү боюнча чечимди дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен аталган 209 тескемеге макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 11 майындагы номер 223 тескеме макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Календеров Улукбек мырза Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Чакырылган Конкубаева Үмүткан Урказиевна Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эмреевич, урматтуу депутаттар, аталган тескеменин алкагында Күнчүбак Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдындагы Күнчүбак мамлекеттик ишканасынын толук кандуу ишин камсыз кылуу максатында чыккан. Бул алкагында 101 миллиондон ашуун акча каражаты насия иретинде бөлүнүп берүү каралып жатат. Кыргыз Республикасынын бул башкы прокуратурасынын Күнчүбак мамлекеттик ишканасы менен төмөнкү шарттарда насиялык келишим түзүү каралып жатат. Суммасы жогоруда белгиленген сумма, ал эми максаттуу багыттар болуп, корпустарды реконструкциялоо, жайларды оңдоо жана жалдууларды сатып алуу. Бюджеттик насия берүү Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдындагы Күнчүбак мамлекеттик ишканасынын кайрылууларына жараша каржыланат. Насиянын төлөө мөөнөтү 5 жыл, негизги сумманын жана пайыздарды төлөө боюнча жеңилдетилген мөөнөт 2 жыл болуп эсептелет. Бюджеттик насиянын пайдаланганы үчүн пайыздык ставкасы 1%дын чегинде. Ошону менен бирге бул бюджеттик каражаттын камсыздалуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте болот. Ушул себептен белгиленген каражаттарды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдындагы Күнчүбак ишканасынын бөлүп берүү боюнча сиздердин карооңуздарга кирип, колдооңуздарды өтүнөбүз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда комитет чечимине өтсөк, комитет чечими аталган 223 тескемеге макулдук берүү боюнча чечимди дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Эртерээк берип элеңиз. Сөз Токтошев Эмил Токтокулович. Эмил Токтокулович, сиз эртерээк берсеңиз, ушу дошко койгондо биз суроо бере албайбыз да. Биз алашып калыппыз да, экинчи да бар экен да. Бул 101 миллион сом, бул чоң акча да, аябай чоң акча. Анан кантип кайтарат? Бул пансионат да. Канча жылга алып атасыздар? Ким жоопкерчилик алат буну? Урматтуу депутаттар, туура өзүңүз белгилегендей, бул пансионатты биз 22-жылдын март айында. Катуура айтсаңыз болбой атат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул пансионат мамлекеттик ишкана, сол Күнчүбак деген ишканасы. Бул жерде биз азыркы учурда эле эгер былтыркы эле 22-жылга кирешесин эсептесем, 22-жылы 28 миллион киреше түшүп,
карыздар боюнча чыгашасы 22 миллион болуп, таза киреше 4 миллион берди. Ал эми бул белгилей кетсек, мурда улуттук олимпиаданын комитетин иштеп турган учурда 5 жыл аралыгында бул пансион эч кандай пайда рентабелдүү болгон эмес. Азыр биздин максат бул полностью жана корпустарды оңдоп, реконструкциялап, 260 гана номер бар да, ошону 400гө жеткирүү максат. Бассейн куруу, конференц зал куруу, ошол максатты алдык. Толук ремонттосоңуздар, анда өзүн атай турган кредит экен да? Ооба, бул мамлекет чыккан болгондон кийин ошо мамлекеттик кызматкерлер чыгарабыз. Бакыт, рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, анда аталган 223 тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечим дош койгон, дош бериңиздер. Ким макул? Дош берип койгула ма депутаттар? Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган 223 тескемеге макулдук берилди. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2023 жылдын 11 майындагы номер 224 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Календеров Улукбек Ибраимович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары, чакырылган Коңкубаева Үмүткан Урказиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Сөз баяндамачыда. Урматтуу депутаттар, аталган тескеме боюнча башкы прокуратурага 25 миллион 652 миң 400 сом акча каражаты каралып берилип атат. Кошумча каржылоо максатында. Бул каржылоо болсо, ошол учурда кайтыш болгон прокуратура кызматкеринин камсыздандырылган мындай төлөмдөрдү төлөп берүү максатында жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өзүнүн ишмердүүлүгүндөгү болгон чыгымдарды толуктоо максатында кайтарылып берилет, то есть толуктоп кошумчалап каржылоо иретинде жүргүзүлүп атат. Ушул себептен белгиленген каражаттарды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына бөлүп берүү жана ошол менен сиздердин колдооңуздарды сурап келип атабыз. Колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Сөз депутат Талиева Камила Абдыразакында. Кыска эле да, бул түшүнүксүз болуп атат да, прокурордун каза болгондугуна байланыштуу деп. 23 миллион төлөнөбү камсыздандырабыз? 25 миллион эмес. Кайсы прокурордун каза болгон? Түшүнүксүз да. Башкы прокуратуранын кызматкери өзү. Жок, экинчи пунктунда прокурордун каза болгондугуна байланыштуу дейт. Жок, чакырылган генеральный прокурордун орун басары бар, ошо жооп берип койсун. Уруксат берсеңиздер, мен жооп берейин. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84 беренешинин 5 бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Бул мамлекетте Бүгүнкү күндө мисалы бар да ушундай кишилер. Ооба, бул каза болгондо Чаткалдын прокурору. Ким? Чаткалдын прокурору, бул жерде даже фамилиясы жазылган. Азыр Дагы бар же? Жанузаков Бакирдин Мусаевичтин үй бүлөсүн төлөп беребиз. Бир эле киши же дагы барбы? Бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган, 20 оклад төлөнөт. Жок, ошону эсептелет, 20 жылдыгын эсептегенде ошончо болуп калабы? Ооба, 20 жылдыкта ошо 21 миллион. Мамлекеттин казынасына да бар экелди. Ошондой чыгымдарга түткөн. А биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы ошол. Тияқанча ойып, бияқанча ойып дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Бул кайран мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимда. Эми айтпайын десең, ичим күйөт. Айтпай койсом дагы болбойт деген сөздөн айлан кетет да, ушундайчы. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды туурулап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында
Prokurorlordун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мына жерден туура эмес жактары көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Айтсаң жаман көрүнөсүң, балая каласың дагы. Айтып коюпчу. Анан кийин жепчиштар деген атка депутаттар конот, бечерелер жебеген самсага пул төлөшүп, укпаган сөзүбүз калбайт чындыгындачы. Анан эми азыр мына жерден кызык эле болуп атат да. Мен бир фактыны билем. Бюджет кыйналып турат деп туруп, сагыр балдардын ошол атасынын тие турганды дагы кечиришкен фактылар бар. Кечирип жок кылгыла. Бюджет кыйналып турат деп анан сагырлардын акысынан мамлекет байып кеткен болсо, анда болуптур деп ошонун ата энеси кечип берген. Азыр эми неменикин производственный случай болсо дагычы. Производственный случай болсо дагы 7 миллион акчаны кеш деп туруп кечтиришкен. Мамлекеттин ичинде саясатта. Азыр эми бир прокурор өлүп калды деп туруп 21 миллион компенсация төлөгөн десе, мамлекеттин бюджети кандай болор экен? Ошону дагы бир калыстык менен карап койгула. Мыйзамды өзгөртүш керек эми. Чындыгында азыр эми мыйзамда төлөш керек дегенди биз төлөбөйбүз деп жер тиресең дагы туура келбейт. Бирок ошол эле мезгилде калыстык каякта, теңсиздик каякта? Бюджет кыйналып турат деп 7-8 миллионду да кечтирген фактыларды биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эми бул маселеде азыр артка кайтарсак дагы туура келбейт. Ошон үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн болсо, колдой турган болсо колдош керек дагы, буга тез аранын ичинде мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай нерсени болбойт. Мисалы үчүн жана пенсияга чыккан дагы соттордуку 800 миң аласыңар силер пенсияга чыккандар, Үмүт айым. Пенсияга чыккан 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыкты алып туруп, анан пенсияга чыгат экен. Карасаңар, 800. Алар досрочно чыкканда, жана пенсиялык возрастта, жана 63 жашка жетпей услуглетке чыккандар. Услуглетке чыккандар 800 миң акча алабы? Анысын эсептеш керек, ар биринин өзүнүн акылатына жараша болот. 1 жылдык. Жөндөн ошондой акча алып берет экен бюджеттенчи. Ошон үчүн бардыгы эле услуглетке чыгып, 800 миңди алып бизнесин уюштуруп басып жүргөндөр толтура андайларчы. Ошон үчүн ушундай бир туура эмес келишүүчүлүктөгү мыйзамдарга тез аранын ичинде өзгөртүү киргизиш керек да. Теңсиздик деген нерсени жоюш керек да. Мисалы үчүн башын чиритип балдарды тарбиялаган мугалимдер болбогон 2 миңге пенсияга чыгат дагы, анан кийин Кудайга шүгүр көкөлөп жүрүп пенсияга чыккан прокурор соттордуку иши канча адамдардын көз жашын ыйлатышат, боздотушуп. Анан булар миллиондогон акчаны жөн эле пенсияга кетип аткан үчүн поощрение болуп кетип атса, услуглетке чыккан үчүн. Бул туура эмес да, бул таптакыр теңсиздик да. Ошон үчүн эми мыйзамда тургандан кийин колдобой койсок дагы болбойт. Калыстыкты айтыш керек да. Мен себеби ушул жерден мыйзам үчүн добушка кое бериң, колдобой койгонго болбойт. Мыйзамда жазылып коюптур, бакыйт деп өздөрүнө тууралап алган экен. Мыйзамды өзгөртүш керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда суроо бергендер бар, жазылып суроо берип бүтүштү. Анда комитет чечимине өтсөк, комитеттин чечими аталган 224 тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечимин дошко коем. Дош бериң. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган 224 тескемеге макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот. Сөз президенттин жана министрлик кабинетинин өкүлүндө Гаипов Асан Абдрахмановичте. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм дагы. Минэкономдун маселесин карардан алдын 20 катарда 25 тескемеде келди. Азыр кагаздар бар келген үчүн мен кечирим сурайм. Кечирээк киргизсеңиз, кагаздар таркатылды, материалдары. Шуну дагы бүгүн карап койсок, уруксат берсеңиздер. Маселени окуп койсоңуз, эмне маселе? Кыргыз формацияга 30 миллион бөлүп берүү боюнча 225 тескеме. Улбай калды. Башканы кайталасаңыз. Урматтуу депутаттар, 11 майында 225 тескеме Кыргыз формацияга 30 миллион акча бөлүү боюнча. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Ошону карап кетели деп. Анда
аз күн тәртібіне кіргізіп алайын. Анда урматтуу депутаттар, аталған маселени президенттин жана министр кабинетинин өкүлү суранып атат, күн тәртибине киргизип карап бериңиздер деп. Ошо сунушту күн тәртибине киргизүү боюнча дошко коюм, дош бериң. Ким макул күн тәртибине киргизип карап бергенге? Урматтуу депутаттар, дош берип коелу, ким макул? Каршы? Айбек Талгулович, сиз каршы? Анда көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Анда күн тәртибине кете берели, эки маселеси калды эле. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишкананын кредиттик келишимдин штаттарында 30 миллион сом бюджеттик кредит берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы министр кабинетинин 11 майындагы 225 тескемеги макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Суналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасы финансы министринин биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Кыска эле айтып коюңуз, эмне акча, каяка? Бұл сіздердің қарауыңыздарга, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 2023 жылдын 11 майындагы номер 225 тескемеси саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармацияга мамлекеттик ишканасына 30 миллион сом суммасында бюджеттик кредит бөлүп берүү боюнча каралган. Ушул тескемени сиздердин макулдашуу үчүн карооңуздарга сунушталат. Рахмат, буну кайтарганга источниктери барбы? Источниктери бар. Бар. Аныкталган источник. Аныкталган. Анда урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Бул боюнча. Жок болсо, урматтуу депутаттар, аталган 225 тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечимин дошко коюм, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган 225 тескемеге макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгендер бар эрсеңиздер болот. Күн тәртибинде кийинки маселе, урматтуу депутаттар. 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдердин Евразия экономикалык бирлигине мүчө талапкерлер тарабынан өнөр жай тармактарында биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырууда финансылык көмөк көрсөтүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун долбоору макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Усенбекова Айнура Доктурбаевна, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри орун басары. Сөз баяндамачыда. Кыска. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович жана комитет мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Сиздерге сунушталып жаткан протоколдун долбоору бул биргелешкен кооперациялык долбоорлорду финансылык колдоо механизм ишке ашыруу, ИАЭП мүчө мамлекеттердин ишканаларынын ортосунда кооперациялык байланыштарды кеңейтүү боюнча сунушталып жатат. Бул механизм Кыргыз Республикасынын өнөр жай ишканаларын ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ири ишканалары менен интеграциялоого өбөлгө түзөт. Кооперациялык долбоорлорго 3төн кем эмес мүчө мамлекеттер катыша алышат. Протоколдун долбоору менен бирликтин бюджети 20 беренесине өнөр жай саясаты жана кызматташтык, 92 беренесине келишимдин өнөр жай кызматташтыгы жөнүндө протокол 27 тиркемесине өзгөртүүлөр киргизүүлүү каралып жатат. Протоколдун долбоорунда атайын демпингке каршы жана компенсациялык алымдарда мүчө мамлекеттердин бюджеттерине түшкөн жалпы сумманын пайыздык катышынын өлчөмүн жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер өнөр жай тармактарына биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашырууда финансылык көмөк көрсөтүүнүн формасын көрсөтүү менен жогорку Евразия кеңешинин чечимин кабыл алуу каралган. Жогоруда белгиленгендер негизинде колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Аталган протокол 24 майда жогорку Высший советте Москва шаарында кол коюлмакчы президенттердин катышуусу менен. Суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, комитет чечими аталган маселе боюнча колдоо боюнча комитет чечим дошко коюм, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен колдоо тапты. Бул маселе боюнча келгендер бар эрсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги акыркы маселебиз калды. Бул маселе биздин кесиптешибиз депутат Жанар Акаев киргизген. Барыңызга белгилүү болгондой, эсептөө палатасында бир аудитор орunu бошоп, убакыты аяктап, ошого байланыштуу Альянс фракциясы өзүнүн талапкерлигин бериптир, ошону карап бериңиздер деп. Ошондой эле азыр ишеним фракциясынан дагы өзүнүн талапкерин беришиптир.
урматтуу депутаттар, ошонуңку байланыштуу бүгүнкү күндө бизде 2 талапкер болуп атат бир орунга. Бирок биз комитет ошону карап, палатага чыгарып беришибиз керек. Сөз депутат Төмөнбаев Акылбек Тогузбаевичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Эми урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович. Жаңы ишенимден баягы талапкерин бериптир, сизге кат түрүндө да берсе керек. Биякта регистрация болдубу, болгон жокпу билбейм. Ошол эсептөө палатада иштеген киши катары бул кишини баягы Тажиев Алмазбек Самудиновичти жакшы тааныйм. 1 жыл мурда жумуштан кеткен экен. Бүгүнкү күнү баягы резюмесинен башка эчтеке документ берген жок. Баягы мындай чоң кызматка бараткандан кийин диплому, судимость боюнча справкаларын алып келчү эле, эч кандай эмелерин алып келген жок. Бүгүн эми комитеттен карайбыз. Баягы кандай карайбыз? Эч кандай документтери келбептир. 3-чү күнү токтомду палатага алып чыгасыз. Бунун эч кандай баягы документтери болбогондон кийин кантип алып чыгып бүгүн депутаттар кантип азыр добуш беребиз? Бир барак резюмесин алып келди деп эле карай беребизби же кандай кылабыз ушуну? Сиз өзүңүз карап чечиңиз, жел болсо. Урматтуу депутаттар, кимде кандай да сунуштар бар? Сөз депутат Сурабалдиевада. Менде сунуш эмес, у меня возмущение. Кайра эле бир да айым кандидатты счетный палатага аудитор катары таба албай жатасыздар. Урматтуу лидер жетекчилер да. Кечиресиз. Усатпа? Айым кандидаттарды килтеген счетный палатада миңдеген, 30 жылда миңдеген болуп калды болуш керек. Ошонун арасынан тажрыйбалуу, билимдүү айымдарыбыз жок, урматтуу лидер фракциялар. Биякта мына канча оңоро турасыздар, өкүлдөр. Кайра эле болбой эле, кайра эле эркектерди алып келип атасыздар да. Мен каршы эмесмин. Бүт талапкерлердин баары татыктуу. Бирок деген гендердик квотаны сактайлы деп айтсак, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип берели десек, мага эң кызыктуусу комитеттен баардыгыңар кол көтөрүп туруп, анан мен командировкага кетип калсам, мен жокто кайра баардыгыңар каршы болуп койдуңар да, эми уят да. Анан кайра эле бияктан мырзаларды алып келип атасыңар. Эми күлкү, конечно, может быть, это где-то смешно. Ну, мне күлкүдөн башка аргасы болуп калды да. Бирок мен ойлойм да, урматтуу коллегалар, все-таки татыктуу айымдарды караштырып, мына азыр деген бир кетип атат, улам-булам бири-бирден кете берет да. Неужели мы не можем в состав выбрать достойных женщин, да? Акыл мырза. Жок, мен лидер фракция эмесмин, мен бир мандаттуу депутатмын да. Анан менин сунушум, ушу лидер фракциялар ойлонуп, бир айымдарды таап, арасынан тандап, татыктууну алып келбейсиздерби? Рахмат Эльвира Жыгылбековна, сиз туура айтасыз, мыйзам баарыбызда бир. Ошондуктан бул бир эле кандидатты каратасыз, аз дагы 2, по-моему, аудитордун убакыты келип атат. Ошондо сиз өзүңүз фракция лидерлерине сунуштасаңыз болот. Өзүңүз атыңыздан мону өткөзүп бериңиздер деп биз аялдардын атынан сунуштап койсоңуз, мына ошо эле Акылбек Тогузбаевич отурат бул жерде, мына Жанар Ошо сөзүн берип коелучу, а то вы и голосуете, а через неделю против голосуете. Сөздү лидерлер бериш керек, эми биз сунуштай албайбыз, ошо лидерлер сунуштай алат. Эптеп өткөрүп алла деп мен макулбуз деп койсоңор, анан кайра деле башкача болуп кетип атпайбы? Акыл мырза, урматтуу лидерлер, Жанар мырза, сиз эми лидерлерсиздер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кандай кылайлы? Мына Акылбек Тогузбаевичтин сунушу атат, бардыңар уктуңар сунушуну. Кандай кылайлы? Бул 2 талапкерди бир карай берелиби же кандай кыласыздар? 2 Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Сөз Алтынбеков Айбек Алтынбекович. Данияр Эрмекович, дайыма ушу комитеттин депутаттары мындай крайне болуп калабыз да. Лидерлер дайыма сүйлөшүп алып келгиле бул жерге. Бирөөнү чыгаргыла болду, бизде сөз жок. Биз колдоп беребиз. Анан эми азыр жок, азыр ишеним эми мына да сиздер алып келгенден кийин ишеним алып келип калды азыр. Ошону сүйлөшүп, жыйынтык дагыңыздар дагы анан кийин өткөндө дагы биз крайне болуп калдык. Өткөндөгү Госбанк боюнча дагы.
ошону азыр сүйлөшүп туруп бир эме кылыңыздар, бир жыйынтыкка келиңиздер, чтобы аны чыгарып коелу. Бизде эч маселе жок. Чтобы биз дагы дайым эле эме боло бербейли деп. Анда мындай кылбайлы, урматтуу депутат. Негизи Жок, өз негизи мындай кылайлы, урматтуу депутаттар. Негизи мына регламентке мына силер туура маселе көтөрүп атасыздар. Келгиле бир өзгөртүү киргизип койбойлубу? Ушундай маселелерди профильный комитетке булар мыйзам негизинде мүмкүнчүлүк бериш керек да өзүбүзгө чечкенге. Ана бүгүн аз чечип койсок, палатага чыкканда силер эмне өзүңөр чечесиңер, палата чечиш керек деп эле кайра бизге баягы сөз сонун кылышат. Ошондуктан регламентке өзгөртүү киргизип коелучу. Ошо комитетте тийиштүү маселе болсо, комитеттин чечими палатага чыгат. Ошондо бизде мүмкүнчүлүк болот. Мындай тандоого. Сөз Нурматова Надир Азимда. Мен сунуш берейинчи. Эми сеники, меники кылбагыла. Бул өзү кайсы фракциянын квотасында экенин биз билбейбиз да. Эми ишеним менен альянс экөө тең сунуш кылып атат. Ошондуктан калыстыктын бир жакшы жери палатага экөөнү тең сунуш кылып кое берелик, палата чечсин. Ошол менин сунушумду колго салып коюң. Ошол жерде калыс болот да. Рахмат. Сөз Алимжанов Фархатбек Айбековичте. Өткөндө ата журттан эмнеди кылган, ишеним ошондо катышкан. Кичине балл менен өтпөй калды да. Ошого биз азыр альянстан коюп атабыз, биздикини колдоп берсеңиздер жакшы болот эле деген сураныч болот. Рахмат. Кандай кылайлы, урматтуу депутаттар? Бияктан сунуш чыгып атат. Экөө эле оны кылбайлы, бекитип палатага чыгарып коелду. Жана экинчи сунуш чыгып атат Фархат Айбековичтен. Өзүнчө койгула деп. Ошондуктан кандай дейсиздер? Ооба, билем, жок, депутаттар кеңешип алайлы. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Бирден экөөнөн бирөөнү мындай болуп атат да. Экөөнөн бирөөнү биз тандашыбыз керек. Бирөөнү өткөзбөй, бирөөнү өткөзүшкө. Экинчи сунуш, биринчи сунуш Надир Азимдан чыгып атат. Экөөнү тең биз колдоп палатага чыгарып коюп, палатада чечилсин деп атат депутаттар. Жалпы 90 депутат чечсин деп атат. Кандай дейсиздер? Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм. Азыр мындай толук документи бар, бир эле кишиники болуп атат да. Ишенимдики жок болуп атпайбы? Ишенимдин сунушу жок болуп атат. Азыр мындай кылайлы. Мен сунушум. Азыр бир кандидатты колдоп берип чыгара берейли. Бирок экинчи кандидаттыкы 3-күнгө чейин сунуштары келип кала турган болсо бизге, анда аны баягы эме опростун кылып кол коюп берейли да, анан палата чечсин. Мен сунушум ушундай. Кандай дейсиздер? Каршылык жокпу? Анда мындай кылайлы, урматтуу депутаттар. Анда биз биринчи талапкер Альянс фракция берген өзү деле келиптир, толук документ бар экен. Аны чакырайлы, суроолор болсо суроо бергиле, же болбосо суроосу эле бекитип берейли. Анан 3-күнгө чейин биз чечим чыгарбай турабыз. 3-күнгө чейин бүт тийиштүү документтерин келип, ар бириңерге келип суроолоруңуз болсо бергиле. Анан общий чечимге кошуп коебуз. Экөөнүн палатага. Просто мен койдум. Сиз экөөнү тең чыгарасыз дедиңиз да? Ну, в принципе, Надир Азимда азыр сунуш, сиздин сунушуңузга эле окшош болуп калды. Окшош калды. Онда экөөңөрдүн эженикини коюп коелу ошондо. Урматтуу депутаттар, анда баарыңар каршы эмес экенсиздер. Надир Азимдин сунушун добушка коем. Экөөнү бир эле карап палатага чыгарып, палата чечсин деп. Ошондой эле Айбек Алтынбекович, ошо сунушка эле. Мен сунушум андай эмес. Мен сунушум азыр бүгүнкү бир эле кишини азыр альянс сунуш кылган, фракция сунуш кылганды биз азыр чечимге колдоп кое берели. 3-күнгө чейин эгерде баардык кагаздары даяр болсо, опросный кылып кол коюп берели деген сунуш менде. Ошондо Надир Азимовнаныкы деле туура эле, бирок экөө сразу бүгүн чыкпайт да, ошондо. Надир Азимовна. Эми чындыгында фракциялар макулдашып туруп бизге бирөөнү алып келсеңер болмок да, ыңгайсыз акыбалга калтырбастан. Мен калыс сунушту бердим эле. Себеби ал эми кагаз, бир парак, эки парак кагаз деген ал бүтө турган маселе да негизичи. Анын основной ал бала экинчи кандидатура жөнүндө резюмасы бар экен. Мен тааныбайм деле, көрбөй турам, бар бекен өзү берди. Анан ошондуктан мен экөөнү тең палатага чыгарайлык, палатадан жалпы чечилсин дедим эле да.
Анда урматтуу депутаттар, негизи Надира Азимованын сунушунда эле туура эле болуп атат. Анда Надира Азимованын сунушуну экөө тең палатага чыгарайлы дейт. Айбек Алтынбекович бирөөнү карап, экинчисини экөө тең палатага чыгарайлы дейт. Мындай караганда мааниси бирдей эле болуп атат. Мааниси бирдей эле, бирок анда формальность болуп калат. Ооба, ошондук Надира Азимованын сунушуну сөз дейм. Талайке. Акылбек Тозбаевич, сиз макулдук берип атасыз өкөнтөң чыгаранга. Жок, Тозбаев биринчи сунуш бердиңиз, жана бирөөсүн Тактап койсоңуз. Жо, эми жалпы түшүрүшүңүз керек. Бул жерде комитет Эми өзү негизи документи толук болбогондон кийин аны күн тартибине киргизиштин деле зарылчылыгы жок да өзү негизи. Биринчи альянстын сунуш кылганы толук пакет документ менен келип атат. Биринчи башында күн тартибине киргиздик, анан ортодон эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып аны кошуп алып талаш тартыш кылгандын өзү да туура эмес да. Мен ошон үчүн эми жанагы bir barmağım çizsem bir barmağım orit, bir barmağım çizsem bir barmağım orit de bizge işenim dele birdey, alyans dele birdey. Ökötünün mıyzam çenemdi toluk dokumenti bolboğundan kin kapa boluşpaydı da. Oşon üçün alyanstikin gün tartibine girgizgen biz bir kandidatürani gün tartibinde Karagıladagı men öz janagı bir jen ötküle degen sunuşumdu kaytarıp alam boldu. Mıyzam çegin hareket Makul, kılaylı. Ayбек Алтынбекович, siz sunuşunuz kaldı, ha? Ова. Урматтуу депутаттар, мындай кылбайлыбы? Урматтуу депутаттар. Тура. Акылбек Тозбаев, ушундай кылбайлыбы? Азыр альянсты карап берели. Ана 3-чү күнгө чейин могу талапкер бүт документтерин берип, опростун бүтөм кол койдуруп алсын. Мен алдым. Сиз алдыңыз, а? Всё. Мен алдым, Анда ошо биринчи альянс Акылбек Тозбаевич, карай бергиле. мындай кылайлы. Акылбек Тозбаевич, анда Айбек Алтынбекович макул болсо ушуну эле сунушунда шогуп коюн. Макул. Анда Акылбек Тозбаевичтин сунушуңузду тактап коюңуз. Дош берип койгула. Данияр Эрмекович, бүгүнкү күнү эч кандай документтери дайын болбогондугу үчүн ошол судимысы болуш керек, дипломдун баягы копиялары бардыгы через баягы нотариус аркылуу болуш керек. Документтерин алып келбегендиги үчүн бир эле талапкерди бүгүнкү күнү сунуш кылам, ошол альянстын эмесин. Акылбек Тозбаевичтин сунушун дош коем, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Анда bir талапкерге дош берип койбойлубу? Талапкерди карабадык биз. Сиз сунушуңузду карадык. Талапкерди карап койбодук го. Талапкерди карап койлу, талапкерди. Талапкерге дош бербедик да. Жок, азыр талапкерди карай элекпиз. Биз просто сунушка дош бердик. Урматтуу депутаттар, сиз азыр анда талапкер келдиби? Талапкер боюнча альянс фракциянын лидери сиз байлам берип коюң. Бардыгын резюмени таратып бергенбиз. Байказаков Алимжан Топчубаевди жакшы билесиңер. Ошол кишиге неге добушка коюп коюңуз. Эми резюмени таратып бердик да, маалыматыңар бар барыңардын. Талапкер туруп коесузбу? Ооба. Жок, эже ким? Мына бардыңар көрдүңүздөр, суроолор барбы талапкерге? Суроолор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, альянс фракциясынын талапкерлигине макулдук берүүчү комитет чечимин дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Урматтуу депутаттар, бир она бар экен, секретке бар экен, ошону карап койлу. Өчүргүлө микрофондорду.